Atayın geldi man. Erten Jogacha duşka звонок etdi. Жусуп Пиринбаевдин досу аны менен жолугушууну макулдашуу үчүн иш бөлмөсүнө атайын издеп келди. Кабинетке келбей телефондон сүйлөшсө деле болмок. А бирок ал уюлдук телефон көтөрбөйт. Жусуп агай уюкфон адамдардын убактысын уурдайт, пайдадан зыяны көп деп эсептейт. Зыяны жана коркуп калуу зыян эмес, оору болосун, паланча болосун, түкүнчө болосун деген зыян эмес. Мунун зыяны ушул. Сенин жанагы оюңу, сенин ишиңи пландаганыңа аябай тоскоолдук. Маршруткада кетип атсаң да шырылдап атса, сен баягы жасап аткан оюң көп ишке ашпайт. Ошо телефондо жүргүнөчү. Кайсы мезгилде ишке ашат жакшы иштер. Сен өзүңдүн оюңду полностью ошого коюп, өзүң ошого арнап, ошондой кылган мезгилде гана ишке. Биздикилер жөн эле колдонуп атышпайбы? Жөн эле болуп атат да, кыргызчасынан айтканда. Алло, эмне кылып атасың дейт. Сен ишиң эмне, аны эмне кылып атканың менен? Чын да. Же каяктасың деп сурайт. Ушундай да суроолор болобу? Анан мен биякта элем. А сен каяктасың? Жарым саат ушундай болгон суроолор. Мен кээде ушу жана көпчүлүктөр турган жерлерде сүйлөшүп аткандарымды угуп алып, жөн эле күлкүм келет да. Негизинен пайдасыз нерсе да. Экономист бир да жолу телефон же өздүк номер сатып алган эмес. Телефонсуз кантип жашайт деп таң калышыңыз толук мүмкүн. Бирок Пиринбаев ансыз деле иш бүтүрүп, жашоонун кызыгына батса болот деп ишендирет. Мен өзүм байланыша турган бир 6-7 телефон номеру. Жана биздин эмебиз бар да бу жерде, жана кичинекей атеистибиз бар. Ошол атеистке келет, мисалы ошол жерден кайсы телефону менен келсе дагы мени табат. Мен тапканда бул жерде секретарга келет да. Секретарга келгенде мен айтып коем, звонок эткен киши соткасын таштап койсун. Мен келгенде кошуп койдум. Даже мен келбесем деле, башка зданияда жүрсөм деле кошуп коюшат. Ошол сотканы. Мен айтам, могу жака толкунга эме келиптир, кошуп койгула. Кошуп коет. Эч кандай проблемасы жок анын. Мени наоборот эң тез табышат. Керек учурда издеп таппай убараланган окуу жай жетекчилиги Илимпозго 2 ирет телефон белек кылган. Бирок көнгөн адатынча экөөнү тең көтөргөн эмес. Таппай, анын бир чет тамашага салып, экинчи четте өтүшөнө телефон подарок деп тотчубай, алчы телефонду. Анан сурады да, эмнеге телефонуң жок депчи. Анан мен айттым, мен атам жок, ошон үчүн телефонум жок. Десем булар телефон подарок депишти. Причем бир эмес, 2 жолу подарок этишти. Бирок баары бир мен баягы колдонбойм, баары десем болбой коюшту. Мына үйдө деле балдар айтат. Машинаңызга бир телефон салып коюңузчу, биз табалы. Оюнун жөнү жүрө берет го деп. Рас жүргөндөн кийин сөзсүз колдоносуң. Мен ошон үчүн колдондум. Сиз уюлдук телефонсуз жок дегенде бир күн чыдай аласызбы? Эксперимент кылып көрүңүз. Жусуп агай болсо уюкфондон узак жашоосун уланта бермекчи.